Hurmatly Sadır Nurgojevich, Prezidentimiz, УКМК төрағасы Қамшыбек Ташиев, biz sizlerden жардамга muhtaç olup kayırılıp жатабыз. Мен кайрылганын себеби төмөнгүдөй. Ушул жашка чейин бизге үй жайга, турак жайга жер берилбей келет. Барбаган жерибиз, айтпаган жерибиз калбады. Ушинтип мына бирөөнүн үйүндө жашап келатабыз. Bir komnata үйгө 5.000 сом акча төлөйм. Ушинтип базарда арабат түртүп жашоомду өткөрүп келатам. Ушунун айынан квартирага акча төлөй албай калып, кредитке акча төлөй албай калып, Audi үлгүсүндөгү машинам бар эле. Ошо менен бирөө такси катары көчөт бар алып келип бер дегенден бардым эле. Барып жүктөп келе аттып, контрабанда деп алып коюшту. Эми үй жайыбыз жок. 3.000 сом акча берем дегенден мен ошого жүктөп алып келип берейин деп баргам. Ошо бойдон жолдо келатып контрабанда деп машинамды алып коюшту. Азыр эми сот боло элек. Бизге 372 статьяны коюп, 120.000 сом акча плюс Audi үлгүсүндөгү машинамды компенсация болсун деп чыгарып коюшту. Ушуга бир жардам берип карап коюңузду сурабыз. Эми акча табыш кыйын болуп атат. Бирөө айтса барып ошонун акчасын алайын деген ниетте баргам. Эми эски машинаны өкмөт эмне кылат эле? 60 миңге алган машинам болчу. Азыр кайра 60 миң штраф дейт. Плюс өкмөткө өтүп кетсин деп ошондой статья коюп жатышат. Ошого бир жардам берүүңүздү суранабыз. Өзү үй жайыбыз жок, квартирада жашап турсак, жашаган жери ушул жер. Bir komnatка 5.000 сом акча төлөп жашайм. Ошого жардам берүүңүздү суранабыз.